Жигиттер, эшик не дейт я? Кыш келип калыптыр го. Саат 5-тен 23 мүнөт өттү. Жумушка чыгып атам, буюрса. Эшикте кыш. Эме кандай болду экен? Жолдор тайгалак эмес. Кышкы куртканы кийдик кайра. Ата белки жука курткам менен бирин тоңолуп калам го дейм эшикте. Так күндө башсаш душ-душка түшүп чыкмайм. Кеттик аны эмесе жигитеңиз жумушту баштайлы алдыга линияга чыгып калган болсо. Плюс шамал менен го жөн элечи. Эме кар, бен суу кар турбой чын еще. Карагы. Шалп, палп. Бен жолдор, значит, опасно экен да, тайгалак экен. Мен мурда күнү эле дөңгөлөктү алмаштырып алгам да. Зимадан летогачы. Так что машиналар нормально басып койду. Бирем көлчүктү карагычы. Бияктан тайгаланып. Кудай сактасын, короче. Биякта еще зым кылап калыптыр. Тогур өлчү элек бияктан. Зым түшүп калган турбайбы? Ё-моё. Шамалдагы катуу болгон окшойт жигиттер. Мына зым кулап жатат, тиякта бак кулап жатат, блин. Шыл ДТП, ПТПдан Кудай сактаса болду кылсачы. Тайгаланып, майгаланып, аркадан бирөө кирип кетчү эле. Көрбөй калды бу рапид. Ол жерде бак кулаптыр, короче. Шул бак үзгөн турбайбы эмени. Проводтучу. Мейлем. Бисмиллахиррахманиррахим. Вообще башкача кар жаап салыптыр. Теме менен мойкадан атсам дагы что-то кетпей эле. Жабышып элечи липучка болуп. Ассаламу алейкум жигиттер, дагы бир жолу саламдашып коеюн силер. Кандайсыңар? Барсыңарбы, амансыңарбы, жакшысыңарбы? Иштер болуп атабы? Буюрса жумушка чыгып атабыз. Саат уже канча болуп кетти? 5-тен 40 мүнөт өтүп кетти. Будильниктер 6-да болчу, өчүрүп коеюн. Так, погоданы көрдүңөр, Погода страшный. Эми пробкадагы ошого ылайыктуу болот. Жумуштагы эми ошого ылайыктуу болсо экен. Клиентский приложениядан карасам, коэффициенттер нормальный экен. Азыр 220 километрге бензин бар экен, чтобы анан да бензин куюп отурбай. Ушул жерден эле азыр сразу бензин куюп алайын үй жактанчы. Ошо менен бир сменага жеткендей кылып. Заправка кылайын дагы, анан силер менен жаңылыктар менен жигиттер. Батарея разряжена дейт. Ладно. Хер с ним. Эме кылабыз. Таксометрге киребиз. Так, парк ТК Табелов, парковый самозанятый. Жигиттер, паркка кошулганды унутпайбыз. Парковый самозанятый болуп, курьерден баштап, грузовой, такси, по всей России айырмасы жок. Төмөндөгү телефон номерлерге жазсаңар болот. Ал эми ошондой эле трудовой договор менен да подключение кылабыз. Жигиттер, бүт пара официально база МВДга кирет, бүт услуги келет. Условиясы 300 рубль суткасына, 3% парктын комиссиясы. Ошондуктан талыкпай жигиттер. Пожалуйста. Парковый самозанятый болуп да кошулсаңар болот. Трудовой договор менен да кошулсаңар болот. Ошондой эле жылтокторго жигиттер, заман өнүгүп атат. Электрондук путевой листке өтөбүз. Мынакей өзүбүздүн энелерибиз ушу путевой лист менен алектенип атат. Досеко. Поддержка 24/7, күндүз өзү отурат, түнү дос баласы отурат, экөө смендеш. Мурда билесиңерби, мурда бир убактарда баягы эме система гом болуп эле путевой лист келбей бир ызы чуу болот эле го. Бүт бар нормальный. Эң
ыңгайлуу жери жигиттер, мына күнүнө сатып алып отурбайсыңар. 1 айга 1000 рубльга 1 сатып аласыңар дагы болду, баш тортпайсыңар. Неограниченное количество. 1000 рубльга алдыңар, все. Ошо менен 1 айга бүттү. Ал эми Табелов каналынан көрүп жазып атам десеңер, аз болсо дагы 100 рубль скидка болот, 900 рубльга. 1 айга 1 алсаңар, 1 жумаңкы подарок кылып силерге кошуп берет. Төмөндөгү телефон номерлерге кайрылабыз жигиттер. Let's go. Приоритет 27 дейт. Рейтинг болсо 5 экен. 26-сында ох атаң көрө 6 жолу пятерка алыптым. Забота водителя, комфортное вождение дейт. Маяк жетебизби? 8000да 2000 балл урганга. 2000 балл урганга. Бисмиллахиррахманиррахим деп туруп линияга чыктык жигиттер. Заказ түшкүчө силер менен бир жаңылыктар менен бөлүшүп коеюн жигиттер. Өткөндө бир роликте билесиңер, лизинговый компанияда барып машиналар көрүп келдим, 3 машинага заявка подавать этип келдим дебедим беле. Өткөндө результаты чыккан, анткени ошол видеонун алдында комментарийге жазган балдар болгон, эсептеп койсо баасын айтып койчу депчи. Анан кийин ошол нерсени эсептеп берди, 3 машинаны, бирок өтө эле кымбатка түшүп калды жигиттер. Негизи эле машинанын баалары өзлөрү эле кымбат болчу. Эми лизингке алып аткандан кийин билесиңер да, машиналар, лизинговый машиналар постоянно кымбат болот. Анан кийин 2 Volkswagen Polo болчу 2021, анан бир Kia Rio бар болчу 2021. Авансынын баалары мен негизи 10% аванс менен подавать эткем да. Негизи 10% менен одобрение бериш керек болчу. Бирок мен түшүнүгүм боюнча ошо ИПнын атында хотя бы бир 3 машина катталган болбосо, биринчи одобрение бериш өтө эле кыйын экен. Анын үчүн оборотторуң прям укмуш болуш керек экен да. Ошондуктан мага 30% менен одобрение берип койду. 30%тин 3 машинанын авансовый платежкаларын кошсоң, бир 2021-жылкы бир Solaris же бир Rio келет да, ал багач. Мынакей баалар Полонуку, Дайвер Полонуку, Дайвер Рионуку. Эми баалар кошмар. Мейли аванс там 10% болгондо дагы мейли 36 ай болсун, 41 миңден 42 миңден иштеп жүрө бермек да. Тем более состояниялар чекчеген машиналар болчу, пробегтери 200 миңге жетпеген. Ошондуктан аларды баягы паркка иштетип жүрө берсең болчу. Бирок 30% аванс бул өтө эле көп. Бирөөнө 400 миң, бирөөнө 350 миң, да экинчисине да 350 миң. Ошондуктан лизинговый теманы пока деп турабыз. Оборотту көбөйтөбүз. Колдон келсе, акча болуп калса, мына машина сашын алганга аракет кылабыз. Ошондой эле бир инвестор керек болуп атат. Инвесторлор болсо байланышка чыгып койчу, кимде мында акчам бар, каяка жумшашты билбей атам, бир бизнес кылыш керек болуп атат десеңер, өтө жакшы идеялар бар. Бирок 4 миллиондон жогору ары. Андан ылдый менен башташ өтө эле инвестициянын акчасын отбивать этиште өтө көпкө созулуп кетет да. Ошондуктан минимальный 4 миллион менен инвесторлор болсо чалып койгула жигиттер. Так, лизинговый эмени бүтүрдүк, вопросту бүтүрдүк. Андан кийин мурдак ролик жакшы жигиттер, мен сураныштарымды өтө жакшы аткарып бердиңер. Лайктан бастыңар, чалпайта эле. Эми эле 6000дей просмотр болуптур, эми уктап калган YouTube каналга бул дегиле жакшы деген бир белгилердин бири да. Лайк 300гө жетейин деп калыптыр. Комментарийлер жакшы, бүт баары позитив. Орто жолдон бир аз ырдап койдум эле. Ал ырда жагып калыптыр көптөрүнөчү. Ал ырды Асхат Жетиген деген кусалык дегенер. Ошо Асхат Жетиген деген өзүнүн кыргыз төкмө акын бар. Жакшы эле бала. По-моему, 2020-жылы бая чек аралары тактып атканда жана геймпироватка каршымын, аркы берки деп сүйлөп койгон. Ошонун айынан камалып кеткен, түрмөдө отурат азыркы учурда. Молдовановкадабы же кайсы бир жерде отурат да. Ошо жакшы ырлар бар ошол. Эмен жигиттин. Заказ жок жигиттер, заказ жок, отурабыз. Не деген бул эме издевательство? Мен ойлоп аткам, азыр аркасынан шатак деп заказдарды ыргытат коюп. Жигиттер, бул роликке дагы активди максимально жигиттер, максимально даң этелечи. Лайктан баскыла, комментарийден жазгыла, каналга каттап элек болсоңор, каналга бир эле кнопка жигиттер тыңк басып койдуңар, лайкты тыңк басып койдуңар да болду. Ошо менен кеттик. Взаимно, Иван. До свидания. До свидания. Акырынча
Сволочь. Так, 1695 рубльга. 16 минутта, 17 минутада 1,69 коэффициент менен берген. Эмне көнтетип калды телефон? Проблема с интернетом дейт. Ушундай заказдар тап этип турса аркасынан өтө сонун болот эле. Пока пробка башталып элек де бир 5-6 минут иштей койгончу. Маха 46 минута 2871 бірен келгіче өзімді сөгіп келдім. Толтыра заказдың арасынан таңдап тұрып именно ушу Внукованы алып алсам бол. Аз кел атканда укмуштай жөн кайнап атканда жөн ичкечи жолчар кактап Подольский. Заказ отменен. Там күйүп чардып аткан мыякта чабактарчы. Городта 14-15 минутага 1600-гө ыргытып атсам, азыр өзүмдү өзүм камап салдым да Внуковагачы. Келатсам бияк Киевский шоссе турат, тиги эмеге чейин. Торговый центр Рио бар го. Ошол жака чейин турат. Эми бияктан күтүш керек только. Башка эле жок, кичине пробка тарагыча. Пустой городка кеткенде смысл кайсы? Мен жет тиги МКАДтан ары киргиче эле бир 40 минут болот. Кудай жалгап нормальный заказ берип калсак. Тоок мээ десе, тоок мээсиңди арген. Элем буйруган көрөбүз да. Эле болгондон кейигенде эмне турабы? Негизи мо Внуковага келгенден кийин какта Москва-Сити. Внуковага келгенден кийин дальний заказ алсаң бир 3000, бир 3400гө берип коет да. Ама МКАДтан кире беришке эле тиги какта 18 километрлик подачаларын айтат го. А могул кире бериш МКАДтын кире бериштерин алсаңар бир 2300, 2,5 берет да. Ошон үчүн мында короткий заказ алган жакшы Внуковадан чем дальний алгычачы. Дальний болгонго жараша вообще ар жак сторона болуш керек да, мындай центрге болсо арзан берип коет. Внукован эмне городко жакын деп постоянно арзан эсептейт да. Эле налый берген эмне? Там себя наказал дейт го. Внуковага алба деп постоянно айтам. 11-чи болуп турам очередте 1 саат дейт. Маякта көфтүн күйүп атканын карагылачы. Маякта прям горит да, прямчы. Монун ичинде лучше иштеп жүрмөкмүн азырчы. Ичинде пробкага тыгылсам дагычы. Ичинде аккуратно, нежно. Азыр мына карап көрөйүнбү? Внуковадан азыр мо Ленинскийге кирип барыш үчүн эле мен 43 минутта турушум керек экен ушул жерде, Киевскийде. Өлтүрдүм да бүгүн күндүчү, өлтүрдүм. Аргенбайский налыбачы деди го, налыбачы деди. Люберцага ыргытты, короче. Аэропорттон сырткары заказдарды да бер деп функцияны күйгүзүп койгом. Азыр Боровский менен барып, Боровский менен МКАДка чыкчам. МКАД пробка болуп калат экен конкретно. Бул дагы Люберцинин прям төбөсүндө экен да. Мен могул жакта болгум келип атты, метро аэропорт жактачы. Ушул жакка квартирага көчүп барам кийинчи. Ушул жерде жумуш прям күнү түнү коэффициент күйүп турат да. Пожалуйста. Всего доброго. Bir saat 20 минутада келдим. Эмеден
Внуково жақтан Люберцеға. Арзан, албетте арзан. 1 саат 20 минут деген не деген неме? Срок, уақыт. Люберце өліп қалып тұрмақта, пробкалар тығылып мығылып. Приоритет 17 болып қалған ғой, yok карака. Жердің барын әлі бақ құлап қалып тұр, Особенно мо Люберцеда. Эти жақта да бақ құлап жатады, жоң бақтар. Газельді басып қалған ұқсайды, походу. Аварийка күйгесіп тұрады. Маршрутканы басып қалған тұр ба, жаңы еле құлап тұрды, қарбайсыңдар. Остановкаға келіп тоқтойын да отқанда тамыр-самырымен шығып қалыпты. Шатақ дейді қой бағы. Минутада келдім, көрбей қалыптым, жұта байқылай. Тайғаланғанский, айланғанский дейді қой. Бұл жер парковка платный ме, же платный емес пе? 2978 рубль болып тұр. Так, жігіттер, обедке баратам, обед қылалы. Saat 11'den 16 minut öttü. Abed kılıp kayra 12'de linyaga çıkıp keteli. Çayxanaga жеткиче силерге bir ырыр аперейин. Акыркы жолугушу, айыкпас орун ушу. Кош дедің шыбыра, кой бермей болдун учу. Koş degim gelmey, kolumdu sağarma ciberibey. Suyla seni hiç kim bilmende, Ameni sende. Koş degim gelmey, kolumdu sağarma ciberibey. Suyla seni hiç kim bilmende. Ameni sende. Құрсақ тойды. Даже чересчур. Жаман көп жеп алдым оқшайды. Ачу етті жедім дағы бір салатты қақтым да düşестен қылып тұрып, қайра линияға шығып қойдым. Пока заказ түшелек. 1200 алып келдім. Жаман көпке күттіріп қойды бұл заказды. Где-то почти бір 40 минутта күтіп отырдым ғой. Бұл жақтан да күтіп тұрыш керек пока. Жөн ары бері айдағанның не тура ғой. Красымақтар место бар екен. Аккуратно. Жігіттер, жанып тұрған үміттер. Ешікті қараң кіріп кетті, саат 8-ден 40 минут өтті. Түштен кейін вообще бір қызықты деле ештеңе болған жоқ. Ешенесіңер бе? Отырат түшөт. Здравствуйте, до свидания. Ошон үчүн жигиттер битке чыдап койгула. Жакында Кудай буйруса границага аман эсен барып келсем, документтерди чики-пуки кылсам, келип туруп эле экономго шатак этип отурабыз буйрусачы. Экономго отуруп туруп анан кийин контенттерди мурдакы эски убактагыдай арка-аркасынан тыпыратабыз. Ошондуктан пока азырынча колдоп коштоп тургула, колдон чаап, лайктан басып, каналга катталып. Мен болсо үйгө кетип баратам. Уже чарчап деле калдым жигиттер. Ошон үчүн үйгө барып жатайын дагы, эртең менен эрте чыгайын. Ушул айдын аягы буйруса границаны көздөй жөнөйбүз. Азыр как раз биякта бир байкешка менен ошо граница боюнча сүйлөшүп аткам. Ошондой маалыматтар жигиттер. Сак болгула, аман болгула.
Keyingi videorolикten görüşкөнгө чейин. Assalamu alaikum.